Бейиш нуру. Кээ бирлери ислам дини башка, а илим башка. Булар бири-бирине карама-каршы келген системалар деп карайт. Жалаң эле дин илимин ала бербей же Куран окуй бербей, дүйнөлүк илимдерди да окушсун да дегендерин угуп алабыз ушундай кишилердин. А чынында бүткүл илимдер акыр аягы барып Аллах Тааланы далилдейт. Бизди курчап турган жаратыктардын арасында бир да жаратык жок Аллахты көрсөтпөгөн, далилдебеген. Кайсы жаратыкты караба, мени Аллах жаратты деп айтууда. Бирок чынында аны окуу үчүн ой жүгүртүү, акыл калчоо, жан дүйнө азыгы керек албетте. Ошол эле кезде Аллахтын сөзү болгон Куранда дүйнөлүк илимдердин өнүгүшү менен улам жаңы акыйкаттар ачыкка чыгып жашарууда. Илимдеги көптөгөн ачылыштар 1400 жыл мурун эле Куранда айтылган болуп чыгып жатат. Мындай таң калыштуу аяттар өтө көп чынында. Биз алардан бүгүн дагы бирөөнү изилдеп көрүүнү эп көрдүк. Даяр болсоңуздар баштайлы. Зарият сүрөсүнүн 47 аятында Аллах мындай дейт: Биз асманды өзүбүздүн кубатыбыз менен көтөрдүк. Жана биз аны кеңейтүүчүбүз. Биз кеңейтүүчүбүз деген мааниге келген аяттын арабчасы инна ла мусиун. Мусиуна сөзү кеңейтүү деген мааниге келген, ансаа деген этиштен келет. Ал эми башындагы лам болсо, өзүнөн кийин келген сөзгө күчөтмө маани берет. Тагыраак айтканда, бул жердеги биз кеңейтүүчүбүз деген сөздүн башында лам келген кезде биз өтө көп кеңейтүүчүбүз деген мааниге келип калат. Мынакей, о менин бир тууганым, караңызчы. 1400 жыл мурун эле Куран ааламдын кеңейүүсү тууралуу айтып жатат. 20-кылымдарга чейин илимпоздордун арасында аалам кыймылдабаган абалда деген түшүнүк бар эле. Орус физиги Александр Фридман жана бельгиялык окумуштуу Джордж Леметр 20-кылымдын баштарында ааламдын кеңейүүсүн теориялык жактан эсептеп чыгышкан. 1929 жылы болсо америкалык окумуштуу Эдвин Хаббл телескоп аркылуу жылдыздар менен галактикалардын бири-биринен дайыма алыстап жаткандыгын байкаган. Бүткүл нерселердин бири-биринен алыстоосу ааламдын кеңейүүсүнө алып келүүдө. Мисалы, бир шардын үстүнө көп чекиттерди коюп, аны үйлөп көрүңүз. Шар чоңойгон сайын чекиттер бири-биринен алыстаганын байкайсыз. Ошол сыяктуу эле аалам кеңейген сайын материялар да бири-биринен узакташууда. Ааламдын кеңейүүсү мындай турсун, күндүн чоңдугу алмадай деген бир түшүнүккө ээ болгон караңгылыктуу ордо Куран ааламдын кеңейүүсүн так айтып жатат. 20-21 кылымдын илим технологиялары араң гана ача алган илимий ачылышты 1400 жыл мурун Куран ачык айтып коюусу ушуну далилдейт. Демек, Куран Аллахтын сөзү. Ал эми Куранда адамзатка жеткизүүчү зат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кулу жана элчиси. Илим өнүккөн сайын Куран аяттарынын жаңы маанилери ачыкка чыгуу менен жашарууда. Анткени Куран илимдердин булагы. Демек, ислам, Куран илимге каршы эмес. Болгону илим, билим, технология Аллахты, Куранды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды далилдеген бир каражаттар гана. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.